Баткен жана Жалал Абад облустарына тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Бул туурасында Республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министрлигинин көңүлүн Баткен жана Жалал Абад облустарында көрүлүп жаткан чараларды күчтөндүрүүгө бурду. Аталган эки аймактагы эпидемиологиялык кырдаал кооптондурууда. Аталган облустарда ооруну жуктуруп алуунун жаңы учурлары жана оорусу күчөгөндөрдүн саны төмөндөбөй жатат. Абалды жакшыртуу максатында облустарга тажрыйбалуу медициналык кызматкерлерди жөнөтүү зарыл. Мындан тышкары тармактык мамлекеттик органдар республика аймактарын бардык зарыл медициналык дары-дармектер менен камсыздоого басым жасоосу тийиш. Күз мезгилине карата өлкөдө медикаменттердин тийиштүү запасы болуш керек. Сиздердин алдыңыздарда ошондой эле калкты сапаттуу жана ыкчам эмдөө боюнча кампанияны жүргүзүү маселеси турат, деди өкмөт башчы. Аймактардагы ооруканаларда кошумча орундарды түзүү боюнча иштер жүрүүдө. Бул тууралуу Кубатбек Боронов Ысык көл облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында Тоң районунун Каракоо айылындагы оорукананын абалы менен таанышкан учурда билдирди. Өкмөт башчы 8.000 жакын жаранды медициналык жактан тейлеген саламаттык сактоо мекемесинде санариптештирүү боюнча жасалып жаткан иштер менен таанышты. Дарыгерлердин айтымында ооруканага кайрылган бейтаптар дары-дармекти дарыканадан эмес, электрондук негизде жеңилдетилген шартта алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Учурда электрондук кезек, телемедицина, оорулардын электрондук баянын иштеп чыгуу жумуштары жасалууда. Премьер-министрдин айтымында коронавирус пандемиясына, бюджеттик тартыштыкка байланыштуу түзүлгөн кырдаалга карабастан өлкө аймактарында көп жылдан бери иштебей турган медициналык мекемелердин имараттары оңдоп түздү. Калктын ден соолугуна кан көрүү, өмүрүн сактоого багытталган иш-чаралар аткарылууда. Учурда республика боюнча 12 медициналык объектти куруу жана оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул ооруканалар заманбап жабдуулар менен жабдылат. Жумуштар бекитилген график боюнча жүрүүдө. Аталган маселе президенттин жеке көзөмөлүндө, деди өкмөт башчы. Тоң районунун акими Данияр Арпачиевдин маалыматы боюнча Каракоо айылындагы оорукананын 2-кабатын толук бүткөрүү жумуштары башталды. Өкмөт башчы медициналык мекеменин оңдоп түздөө иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Белгилей кетсек, Тоң райондук аймактык ооруканасынын Каракоо бөлүмүнүн имаратынын курулушу 1985 башталып, 1989 жылы 1-кабаты ишке киргизилип, 2-кабаты толук бүткөрүлбөй калган. 2-кабатынын бөлмөлөрүнүн ички жасалгылоо, сантехника, жылытуу жана электр системаларды орнотуу, эшик терезелерин чатырын жаңыртуу, алмаштыруу жана ремонт иштери үчүн Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 80 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. 2-кабатынын бөлмөлөрүнүн ички жасалгылоо, сантехника, жылытуу жана электр системаларын орнотуу, эшик терезелерин чатырын жаңыртуу, алмаштыруу жана ремонт иштери үчүн Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 8 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ошону менен бирге дагы кошумча 8 миллион сом Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан бөлүү каралууда.